Кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевичте. Саламатсыздарбы, Шенин фракциясы Өмүрзаков, урматтуу Досмул Жумалович. Кечээки окуя боюнча рахмат сиздерге, жамаатка барыңыздарга тез арада ыкчам ордуна койдуңуздар. Ол сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр, рахмат сиздерге. Анан бизге мындай маалымат берип жатасыздар, Камбаратта бир КЭС боюнча курабыз дегенчи. Ушул долбоор боюнча кыскача айтып берсеңиз, эгер даяр болсоңуз бүгүнчү. Канча каражат кетет, качан ушу ишке ашыра аласыздар? Рахмат, Сүйүнбек Абдулдаевич. Бул кечээкү ситуацияда өзү көрсөттү. Бизге Камбаратта бир КЭСинин абдан керектүүлүгү, актуалдуулугу, абдан керектүүлүгү бизге далилдеп турат. Камбаратта бир КЭСтин проектный мощностью 1860 мегаватт. ТЭО биздин электрический станциянын менчиги, ТЭО разработка болгон. ТЭОнун жыйынтыгы менен 2 миллиард 800 миллион долларга бааланган ошол проект. Бүгүнкү күнү биз коңшу өлкөлөрүбүздүн энергетиктери менен чогуу салабыз деген ниеттерибиз бар. Өлкө башчылары жолугушууда андай ниеттерди айтылган, бүгүнкү күнгө даян экенин. Бирок ар кандай баягы биздин технико-экономический обоснованиянын расчетторун ошо коңшу өлкөлөрүбүзгө бергенде жана башка донорлорго берип баштаганда суроолор көбөйүп, баягы проектини мындай эзептеш керек, андай эзептеш дегенден кийин биздин убактыбыз аз болгондон кийин ушундай чечим чыгарып атабыз. Быйыл өзүбүз ошо Камбаратта КЭС-1дин инфраструктурабыздын эң биринчи жолун, көпүрөсүн, ошол жерге стартовый площадка, жанагы водохранилищенын түбүнө бүгүнкү күндө бир эле кайык менен барган болот. Мындай жөөдө басып бара албайсың да. Ошон үчүн ошолордун баарын биз быйыл баштай берейин деп чечтик. 18 миллион 900 миң доллар болот экен. Ошол буга чейин баардык эсептери чыккан. Ошол кадамдарды бүгүнкү күндө биз ошо жаздын күнү, жазында Кудай буйруза ошо апрелдин аягы, майларда ишти баштайбыз, Кудай буйруза. Рахмат, Досмул Жумалович, элибиздин баардык кызыктар Камбаратта бир КЭСтин курулушуна. Андан кийин токтогул суу сактагычы былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл аз да. 1 апрелге чейин канча суу калат? Биз жакшы чыгып кетебизби кышта? Бүгүнкү күндө 9 миллиард 270 миллион куб суудун тегерегинде суу бар, токтогул суу сактагычында. 1 апрелге биз где-то ошо 8 миллиарддын тегереги менен чыкканга пландарыбыз бар. Анткени бизде бүгүнкү күндө выработканы азайттык. Анткени импорт алып атабыз, импортный электроэнергиябыз бар. Коңшуларыбыз менен сүйлөшүүлөрүбүз болгондон кийин Туркмениядан келип атат. Ошонун алкагы менен бүгүнкү күндө ошо 8 миллиарддын тегерегинде сууду алып калганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.